Араптар төлөп бериптир бул эмени, проектти. Бул өтө чоң проект экен. Эң сүйүнүчтүү кабар то, что биздин именно Кыргызстанга келатканы. Бул өтө сүйүнүчтүү кабар. Анан араптар төлөгөндөн кийин түрктөр ушул 8 машиненин ичин болгон оборудование менен жабдышыптыр. Иштерин жабдып бериптир. Анан норвежецтер болсо 5 жыл биздин кыргыз врачтарды үйрөтөт экен. Жаңы медицинский оборудование менен, лекарстволор менен иштешти. Бул проект болуп аткандан кийин ушундай экен да, үйрөтүшөт экен. Анан эми ушул 8 машина жана 3 амбуланс эмеге Грузия менен Түркиядан өтүптүр. Конечно, кыйынчылыктар менен өтүшүптүр, кыйнашыптыр бир аз баягы границаларда. Анан эми Азербайжан менен Казакстан калыптыр. Азербайжандан билбейм эми кандай өтөт болуш керек, аяктан деле кыйынчылыктар. Бирок Казакстанга келгенде казактар эзет болуш керек. Казактар вечно эле эзет мындайдачы. Но эми баягы бүтпөгөн иш жок, жумуш жок, анысы кандай. Казактар деле өздөрүн алып кала албайт, потому что бул Кыргызстанга келаткан иш. Ошол бул жакшы болду. Мына ушундай маалымат келди. Эң жакшы маалымат. Ошон үчүн сүйүнөлү. Потому что деген бизде деген качан эле ушундай 5 жыл врачтарыбызды үйрөтүп неме кылган жок эле да. Өзүбүз эле Кыргызстан медиктер менен даже керек болсо жанагы пандемия учурунда деле кана берилген акчалардын баары кайда кетти, эмне болду деп эле калбадыкпы. Ага караганда Өзбекстан өзү деген эме салып албады, ошол эле бөлүнгөн акчасына деген килтейген медицинский учреждение салып албадыбы. Биздикилер эчтеке кыла алган жокку. Ошол акчаны деле эмне кылышты? Болгон карапайым эл өзүнө өзү эле жардам берип эле айыктырышты. Ошол анан эми бул жакшы болду, эң жакшы кабар келди деп ойлойм. Баарыңыздардын сүйүнүчүңөр койнуңузга батпайт болуш керек муну уккандан кийин. Өткөндө дагы ошо пандемия учурунда дагы ошо мигрант балдар Чикагодан келген эме бар, Каракол менен Ак Суу районуна келген рентген салышкан аппарат. Ал дагы передвижной машина менен Ак Сууга барат, Ак Суудан тарта болот. Ак Сууда негизи өзүнүн деле эмеси жакшы. Ак Суудан да тартат. Караколго керек болсо Караколго келип тартат. Негизи ушундай да, жакшы кабар болгон анда дагы. Мында да жакшы кабар келди. Ошол баарыңыздарга жакшы, маанай жакшы күн каалайм. Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы, берекелүү, ишке ашкан күндөрдөн болсун.